урматтуу төрага Нурланбек Тургунбекович, урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө бензиндин дүң баасы түштү. Кечөө бензин ташыган, дүң баада бензин ташыган компаниялар менен сүйлөштүм. Алар АИ 92 маркасындагы бензин 45 сомдон экен. АИ 95 49 сомдон экен. Азыр мына биздин заправкаларда 58 сомдон 62-65 сомго чейин сатылып жатат. Ушу монополия каршы кызматы чакырып, урматтуу төрага, алар каякты карап отурушат. Бунда эч качан болгон эмес. Бензинге, мен де бензин менен иштегем. Biz 2 сом 100 сомдон кошчубуз. Азыр мынакей 18-20 сомдон кошчубуз. Уят деген болуш керек да. Ошон үчүн урматтуу төрага Алмаз Акунжанович, антимонополия каршы кызматты чакырсаңыз, ушуларды сүйлөшүп, керек болсо ошол розничный торговля саткан жекешкелерди чакырабызбы же кандай кылабыз чакырып, ушу бензиндин баасын арзандатышыбыз керек. Жок дегенде АИ 92 47 сом 50 сом болуш керек, АИ 95 53-55 сом болуш керек. Элге бираз болсо дагы жеңилдик болот. Азыр мынакей бираз Кудайга шүгүр эми светибиз таныш болуп турат, көмүрүбүз бар, ушу бензин бир топ арзандап калса, бир жок дегенде 10 сомго элге бир топ жеңилчилик болот эле. Ошону сөзсүз көзөмөлгө алалы, урматтуу депутаттар. Керек болсо урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, урматтуу генералыбыз Камчек Кыдышаевичке кайрылалы. Эгер биздин депутаттардан колдон келбесе, өкмөттүн колдон келбесе, анда президентибиз менен урматтуу генералыбыз Камчек Кыдышаевичке кайрылалы. Давайте ушун бензиндин баасын жөнгө салалы. Чоң рахмат. Рахмат. 5-микрофон.